Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен сонун бризоль жасайбыз. Оңой жана тез жасалат. Анда эмесе бисмилля деп баштайбыз. 700 грамм уй этинин фаршын алдым. Каалаган фаршты жасасаңыздар болот. Андан соң 3 пиязды майдалап турап кошуп алдым. Андан кийин татымына жараша туз жана мурч коштум дагы, жакшылап аралаштырдым. Өзүңүздөргө жаккан приправаларды кошсоңуздар болот. Эми мына чаап, андан соң өзүңүздөрдүн сковородкаңыздарга жараша тоголокчу шариктер жасап алабыз. Мына ушундай пищевой пленканын жардамы менен алдына жана үстүнө жаап алабыз дагы. Ушунун ичинде жайсак оңой жана тез болот. Жайып даярдап алдык. Эми жумурткага бир аз туз кошуп чалып алабыз. Андан соң кызыган сковородкага бир аз май куюп майлап алабыз. Эми мына чалып койгон жумурткадан бир чөмүчтү ушундай тарелкага куюп алабыз дагы, үстүнө фаршты салып, андан соң 2 унчугу сковородкага салып алабыз. Жай отто бышырабыз. Андан соң экинчи бетин дагы оодарып алабыз дагы, жай отто бышырабыз. Эт бышып жатканда бир аз тартылып кичирейип кетет. Ошондуктан четтерине бир аз жумуртка куюп, бир аз чоңураак кылып алабыз. Мына биздин бризолубуз бышып даяр болду. Эми ичине өзүңүздөргө каалаган начинка жасап алсаңыздар болот. Мен помидор менен бадыранды майдалап турап алдым дагы, сметанадан кошуп, жана бир аз сыр себелеп, салатыбызды салып, ороп алдым. Жанына сонун даамдуу пюре жасадым. Кааласаңыздар күрүч, кааласаңыздар пюре, өзүңүздөргө жакканын жасап алсаңыздар болот. Өтө даамдуу чыгат. Мына достор, биздин бризоль бышып даяр болду. Видеону аягына чейин көргөн болсоңуздар чоң рахмат. Каналга каттал элек болсоңуздар, каналга катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Анда эмесе сиздер менен кийинки видеого чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.